Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы эскертет. Урматтуу жарандар, телефон шылуундарынан сак болуңуздар. Ички иштер органдарынын нөмөт бөлүмдөрүнө жана 102 кызматтарына телефондук алдамчылык фактылары боюнча билдирүүлөр келип түшүүдө. Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматтары ал кайрылууларды каттоого алып, алдамчылык аракеттерге катыштыгы бар адамдарды аныктоого жана кармоого багытталган кеңири ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Телефон шылуундарынын иш-аракеттеринин схемасы жөнөкөй эле. Жарандардын телефон номерлерине шылуундар байланышка чыгып, туугандары же болбосо күч органдарынын саламаттыкты сактоо, куткаруучу кызматтардын кызматкерлери болоорун айтып, кырсыкка учурагандыгы тууралуу кабар берип, курьерлер аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышат. Жабыр тарткан жарандардын арасында чалгандардын көрсөтмөсү боюнча шылуундар жиберген курьердик кызматтар аркылуу акча каражаттарын жөнөткөндөр дагы бар. Өз кезегинде Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандардан мындай мүнөздөгү чалуулар келип түшкөн учурда сак болууну, кабарды өзүңүз так текшерип, жакындарыңыз менен байланышып тактоону сунуштайт. Чалган шылуундардын талаптарын аткарууга шашпаңыз жана күнү-түнү 102 кыска номери жана милициянын нөмөт бөлүмдөрүнө токтоосуз кабарлаңыздар.